Саламатсыздарбы? Менин эжем күйөөсү менен ажырашып кетишкен. 12 жыл жашап, 4 балалуу болуп, эч нерсеге ээ болбой көчөдө калды. Сотко барса эч нерсе кыла албайбыз. ЗАГС жок экен деп жатат. Бул эмне деген мыйзам? Балдарын карабай таштап кетет деген. Эмне үчүн мындай акыйкатсыздык болот? Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинде 11-беренеде жубайлардын укук милдеттери нике мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып жүргүзүлөт деп жазылганда, демек бардык укуктар эртеси күнү ажырашып кеткен учурда жолдошуна доо коюш үчүн ага укук керек да. Жубайлардын укуктары нике мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып деп жазылып турат. Үйлөнөрдүн алдында сөзсүз түрдө баягы жарандык абалдын актыларын каттоого барып, нике күбөлүктү алган учурдан тартып экөө мындай үй-бүлө деп саналып, алардын укуктары анан ошол эле учурда милдеттери дагы бар болуп эсептелет. Эми бүгүнкү күндө ошол сиз айтып жаткан маселе боюнча бул баягы жарандык нике деп коет. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда мындай көрүнүш аябай көп. Баягы молдону нике окутуп, ал эми баягы нике күбөлүктү алуудан көпчүлүгү мындай каалашпайт. Көп учурда мына алыскы толук райондордо көп катталат. Ошондуктан мен ушул баса белгилеп айтып кетейин, сөзсүз түрдө нике күбөлүктү алып туруп, андан кийин үй-бүлө курсаңыздар, кийин мындай ажырашып кеткен учурда мындай маселелер болбойт. Эгерде сиздин учуруңузда мындай эч нерсеси калды деп жатасыз, себеби нике күбөлүгү жок болгондугуна байланыштуу анын балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктө атасы деген графада жазылбаган болушу мүмкүн. Демек алимент ала албайт. Экөөнүн ортосундагы мүлк жалпы мүлк болуп саналбайт. Себеби ортодо нике күбөлүк жок. Ал мүлк жеке жолдошунун мүлкү болуп, аны өзү каалагандай сатканга укугу бар. Себеби дегенде мыйзам кылайык, менчик кол тийгиз. Ошондой эле учурлар болуп жаткан, ушундай учур болуп жаткан болсо, мындай жагдайдан чыгыш үчүн сиз сотко арыз менен кайрылып, балдардын аталыгын аныкташыңыз керек болот. Ошол силер чын эле чогуу жашаганыңыздарды, балдар ошол чогуу чарба жүргүзүп 3 бала, 4 бала деп атасызбы, ошол 4 балаңыз болгондугун, алардын атасы экендигин, ал эми силер чогуу чарба жүргүзүп жаткан учурда ошол жер тилкесин сатып алып, ал жерге турак жай курганыңарды бардыгын сотто далилдеп чыгыш керек. Сотто далилдеп, бул сизге убакыт, сизге каражат, сизге мындай сиздин бир топ убактыңызды алат соттошуу иштери. Эгерде нике күбөлүгүңүз болгондо мындай убара тартпайт болчуңуз. Бирок эми мындан ары ошол жогоруда айткандай сотко кайрылып, аталыкты аныктасаңыз, аталык аныкталган күндөн тартып, сиз баягы алимент сиздин пайдаңызга өндүрүлүп баштайт. Эми ортоңордо мүлк бар болуп туруп, мүлккө ээ боло албай жаткан болсоңуз, аны жалпы мүлк деп таптырышыңыз керек болот. Сот эгерде сиздин пайдаңызга жалпы мүлк деп таап бере турган болсо, анда ал мүлктүн демек 50% үлүшүңүз пайда болот. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси 11-берене никеге туруу жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында мыйзамда каралган учурларда Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттин аймагында жайгашкан дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде жүргүзүлөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда никеге туруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жүргүзүлөт. Жубайлардын укуктары жана милдеттери түзүлгөн нике мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып пайда болот.